Муну биз бирөөдөн жардам сурабайбыз, өзүбүздүн бюджеттин акчасы менен курабыз. УКМК Баткендин жашоочусунун унаасына 7 килограмм банкизат табылды. Баткен облусунун Элек районунун Арка айылынын жашоочусунун автоунаасынын болжол менен алганда 7 килограммдай банкизат табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Ведомстводон кылмыш жаза кодексинин 267-беренесинин 3-бөлүмү негизинде банкизат каражаттарын, психотроптук заттар жана алардын аналогдорун сатуу өткөрүү үчүн мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү ыкчам тергөө иш-чараларын улантылып жатканын билдирди. Текшерүү мындан 2 күн мурда айтылды. Кызматкерлер кайра келгенде Opel үлгүсүндөгү автоунаа катылган 7 килограммдай банкизат табылган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык анын гашиш кара куура экени аныкталган. Учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жатканын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Жылдыз Жолдошова биз бул парламентти тааныбайбыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 28 ноябрда Жогорку кеңешке депутаттык Азаттык партиясы менен шайлоого аттанган. Жылыскан Жолдошова жаңы парламентти тааныбай тургандыгын элдик медиа маалымат агенттигине маалымдады. Ал шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өттү деп эсептейт. Бул парламентти биз тааныбайбыз. Шайлоо одоно мыйзам бузуулар жана текеберчилик менен бүттү. Андыктан парламенттин иштегенге Жогорку кеңештин имаратына кирип кайсы бир маселени талкууга алганга моралдык жактан укугу жок деп билдирди Жылыскан Жолдошова. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин белгилүү болушу зарыл. Добуш берүү күнү Боршайкомдун сайтында маалымат системасы үзгүлтүккө учурап, жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Алар БШК алдында нааразычылык акциясын өткөрүшкөн жана добуштар бурмаланганын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Шаардык кеңештин депутаты Бишкектин мэрин өзүңүздү эл алдында жылдыз сезип алдыңызбы? Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз жыйынында шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Асанбеков Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевге жана мэриянын жетекчилигине нааразычылыгын билдирип сын айтты. Саясат менен алектенбешибиз керек деп айтып кеттиңиз. Башында билесизби, сиз айткан мэр деген саясий коомдук кызмат деп. Бирок сиз саясатчы болуп кеткенсиз негизи. Ынтымак конушуна барып техникалык паспортторду берип жатканда ондой аксакал чогулганды айтып жатасыз. Депутаттар добуш алыш үчүн элге келип эч нерсе аткарбайт. Мына мен келдим деп ошол жерде элдин элди башкаруучу болуп жатасыз да. Айырмабызды айтып кетейинчи, сиз чогулушка барганда акимдер барып, кыздарды үшүтүп коюп, борсок менен тосуп алып, катуу суроо бербегиле деп отургандарды даярдашат. Анан ошол жерден өзүңүздү жылы сезип алдыңызбы? Элдин башы болгон оңой, бирок элди баштаган оңой эмес. Биз болсо элдин атынан шайланып келгенбиз, депутат болобуз деп жүргөндө 30 жылдан бери чиновниктер келип алдаган деп элдер бетибизге түкүргөнгө даяр болгон. Ар бир дарбазаны такылдатып жалдырап жүрүп келгенбиз. Депутаттарды саясатка килишпейле деп коюп, өзүңүз саясатчы болгонуңуз туура эмес, деди депутат. Ошондой эле ал Бишкек шаардык кеңеши мэриянын аппарат жетекчиси Миргази Исаковду чакырышса, тогултпой келбей койгондугун, андан соң вице-мэр Виктория Мазгачеваны да жыйынга чакырышса, кабинетине отуруп алып, сессияга катышпаган, маанилүү концепция боюнча кайрылышкандарын айтты. Булак Супер.KG. Эл чындыкты билсин. Мелис Турганбаев Бишкек шаарынын Свердловче 1-май районунун талапкерлигимди коём. Кече парламентке октябрь бир мандат округтан аттанган генерал Мелис Турганбаев менен Дастан Бекешев жолукту. Эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде Дастан Бекешев алдыга озуп чыгып, бир мандаттуу парламентте. Ошол эле учурда экөө жолугушуп бири-бирине каалоо тилектерин айтышты. Биз Мелис Турганбаевдин кийинки кадамдарын сурадык. Мелис мырза, Дастан Бекешевге жолуккан турбайсызбы? Алгач телефондон байланышып, жолугуп кетүүсүн өтүндүм. Түштөн кийин келиптир, эч бир ичкүйдүүлүк жок, жеңишке таза жетишти. Колун кыска кармап, куттуктап ишине ийгилик кааладым. Карапайым калктын жашоосун жеңилдеткен, мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу, өлкөнүн өнүгүшү үчүн зарыл болгон мыйзамдарды чыгарышын айттым. Көйгөйлөр ар бир экен. Шайлоочулар менен жолугушканда ушулардын баарын өз көзүм менен көрдүм да. Кийинки кадамым кандай болот? Бишкек шаарынын бир мандаттуу Свердлов менен 1-май райондоруна кайрадан шайлоо жарыяланат эмеспи? Мен ушул эки райондун бирөөсүнө талапкерлигимди коём. Азырынча толук чечиле элек. Бирок оюм бар. Анткени эки райондун тең элин жакшы тааныйм. Бир кезде Свердлов районунун райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, райондук ички иштер башкармалыгынын орун басары болгом. Ал эми убагында 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги элем. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Ибрагим Жунусов Кыргызстан менен Өзбекстан мамилесинде жаңы барак ачылды. Кыргызстан менен Өзбекстан президенттеринин биргелешкен аракеттеринин жана саясий эркинин аркасында эки өлкөнүн ортосунда мамилелерде жаңы барак ачылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов дипломатиялык миссияларын жана эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилеринин Амирсой Лыжа базасына болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстандын тышкы иштер министрлери тарабынан уюштурулган жаңы Өзбекстандын тышкы саясаты динамикасы, жетишкендиктери жана келечеги аттуу тегерек столго катышуу учурунда билдирди. Кыргыз
Республикасынын ТИИМдин басма сөз кызматы билдиргендей, тегерек столдун катышуучуларына кайрылып жатып элчи Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстан менен ортосунда кызматташтыктын азыркы абалын жана саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, транспорттук, коммуникациялык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кыргыз-өзбек өз аракеттенүүсүнүн мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин белгиледи. Мамлекеттер ортосундагы саясий байланыштар Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы ар тараптуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого толук кызмат кылып жатат деп баса белгиледи ал. Тегерек столго катышуусунун алкагында элчи бак-дарактарды отургузууга да катышты. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Жөнөкөйлүк акылсыздан да жаман. Миргази Исаков шаардык кеңештин жыйындар залынан чыгып кетти. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Миргази Исаков Бишкек шаардык кеңешинин спикери Кубанычбек Когонтаевдин суроосуна жооп бербей жыйындан чыгып кетти. Жакшы сөз бар, жөнөкөйлүк уруулуктан да жаман, биздин учурда жөнөкөйлүк акылсыздан да жаман болуп жатат. Миргази Маратович, сиз квалификациялуу адиссиз, айтыңызчы, шаардык кеңештин конституция боюнча көзөмөл функциялары барбы деп сурады ал. Буга Исаков жеке жашоого өтпөөнү суранды. Урматтуу Кубанычбек Камбаралиев, сиз өткөн жолу да ушинтип айткансыз. Муну өзүнчө талкуулайлы, деди Исаков. Мен сиз менен отурбайм деп жооп берди Когонтаев сунушка. Өз кезегинде Исаков спикердин сөзү аны таанытканын айтып, буга байланыштуу ал президиумдан чыгып кетти. Когонтаев эч кимди таанытпаганын белгиледи. Булак Сереп KG. Эл чындыкты билсин. Өлкө боюнча жаңы стадиондорду куруу аймактарда футбол оюндарын өнүктүрүүгө чоң түрткү бермек. Кудай буюрса, Бишкек шаарынан баштайбыз. Бишкекке жаңы дүйнөлүк стандарттагы стадион келе жаткан жылы курула баштайт. Советский менен Южный магистралдын жанына пландаштырып атабыз. Кудай буюрса, ушу 30 миң көрүүчүдөн кем эмес болгон дүйнөлүк стандарттагы стадионду курабыз. Муну биз бирөөдөн жардам сурабайбыз, өзүбүздүн бюджеттин акчасы менен курабыз. Футбол адамдын жаш курагына карабаган эң популярдуу спорт. Ошондуктан ар бир облустун профессионалдуу курама командасы, футбол академиясы болушу кажет. Мындан сырткары республикада спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке киргизүү өтө курч зарылчылык болуп турат. Ал эми футбол ойногонду мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин жайылтсак, Кыргызстанды дени сак улут күчтүү өлкөгө айландырууга салым болот. Ошондуктан футболду мектептен баштап бардык тармактарга жайылтышыбыз керек. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардыгыбыз жан үрөп аракет кылалы, жана аябай. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл спорттун футбол, волейбол, баскетбол түрлөрүн камтыган мектеп лигасы долбоорун ишке киргиздик. Мектеп лигасынын максаты окуучулар арасында массалык спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын пропагандалоо болуп эсептелет. Долбоор бүгүнкү күнү өз таасирин бере баштагандыгын белгилей кетүүбүз керек. Эгемендүүлүк жылдарында спорттук чөйрөнү өнүктүрүү боюнча бир түрдүү модель түзүлгөн эмес эле. Өткөрүлүп жаткан бардык спорттук иш-чаралар утурумдук мүнөзгө ээ болгон. Ошондой эле республикада массалык спортту өнүктүрүүгө негиз түзүлбөй келинген. Буюрса, бул долбоорду улантабыз. Жаш спортчуларды иргеп алууга, сыноого мүмкүн болгон жаңы долбоорлорду иштеп чыгабыз. Ал эми сиздер кыргыз спортунун даңкын арттырууга күчүңөрдү үрөп, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын көтөрүп жатканыңыздар үчүн өзүмдүн жана бүткүл Кыргызстан элинин атынан терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биз сиздерге ишенебиз. Сиздерден жаңы жылда жаңы жетишкендиктерди күтөбүз. Баарыңыздарга жашоодо ден соолук, спортто ийгиликтерди, үй бүлөңүздөрдө тынччылыкты каалайм. Эл чындыкты билсин.